уруксат этсеңиздер бир-эки маселени убакыт менен пайдаланып айтып коеюнчу. Кайназаров 100-тө, бул 1-Май районунда наркология ооруканасынын имараты бар. Билесиздер да? Чоң территорияда жайгашкан, анал деген Совет Союзунан бери урап келе жатат. Анан ал жерде мен бул маселени эмне көтөрүлүп атам, мага Кызыл Аскер, Достук, Балбан Таймаш, Касым, Керемет, Маданият, Аскаташ 110-кварталда жайгашкан. Бул 8 чагым конуш болот экен. 15 МТУга тиешеси бар. Анан ушул 35 миң адам тейлегенге ыңгайлуу болмок деп, ушул жерге бир ремонтун жасап беришпейби өкмөт деп кайрылып атат элдерчи. Кандай дейсиздер? Анан дагы бир нерсе, биздин поликлиникаларда бекер 50 анализдерди лабораториядан жасаш керек. Бул деген УЗИ да кошулганда да, рентген дагы 50% скидкасы болот экен да, программа госгарантий боюнча. Бирок негедир дарыгерлер баары бери жеке лабораторияларга жөнөтүшөт да. Бул боюнча кабарыңыз барды? Мындайда шарттарын айтып берейин, сиз анан кийин тагыраак маалымат тактап анан мүмкүн байланышасыз да. Поликлиникадан приписка керек, ОМС боюнча страховкасы керек, анан доктордон направление берилгенден кийин, ошондон кийин биздин жарандар ооруканада 50 лабораториялык анализ боюнча бекер анализ тапшыра алышат. Мамлекет бул деген программа госгарантий боюнча каражат бөлүнгөн. Ар жылы бөлөбүз да. Анан УЗИ боюнча, анан рентген боюнча дагы 50% скидкасы бар. Бирок эгер жаранда деген припискасы, анан доктордон направлениеси жок болсо, анда анализдерди бүтүрө аласызбы? Эмеге процедурага чыксаңыз, 5-чи процедурага. 5-чи процедураны. Рахмат. Анан эгер деген жаранда деген припискасы жок болсо, доктордон направлениясы жок болсо, ал анализдерди жанакы антимонопольный службанын прескуранты боюнча төлөйт да. Ошондо анализдер деген 30 сомдон 300 сом эмес, 30 сомдон 700 сомго чейин да. Буну деген ички саламат сактоо системасында бул чоң коррупция. Сөздүн ачыгы. Буну мен канча жылдан бери айтып келе жаттам, анан докторлор буну жакшы билишет. Бирок деген жеке лаборатория менен өзгөчө бир мындай байланыштары бар болгон адамдар, докторлор колу таза эмес кээ бир докторлор ошолорго жөнөтүп жатышат. Жарандардын эми колунан келген адамдар мүмкүн аларга кыйын эмес, колунда бар адамдарга. Колунда жок адамдарга, өзгөчө биздин пенсионерлерге ушул боюнча маалымат тараттырып, анан оорукананын жетекчилерин да айтып коелачы, буну катуу көзөмөлгө албасаңыздар болбой калды. Бул чоң коррупция болуп баратат. Рахмат.